Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткенге болгон иш сапарын Лейлек райондук сотунан баштады. Төрага ротациядан кийин соттордун иши менен таанышып, жергиликтүү соттордо кандай көйгөйлөр жаралып жаткандыгын билүү максатында Баткен облусуна иш сапары менен барды. Төрага менен бирге Баткен облусуна Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиев менен сот департаментинин алдындагы Адилет сот маалыматтык технологиялар мекемесинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Рустам Шабыев барды. Төраганы Лейлек райондук сотунун төрагасы Нурмухамбет Кермалиев башына турган райондук соттун судьялары тосуп алышып, соттун иши менен тааныштырышты. Аталган сотко Ош жана Талас облустарынан 2 судья ротацияланып келген. Замирбек Базарбеков судьяларга иштерди өз убагында мыйзамда каралган мөөнөттө кароону тапшырды. Өзгөчө иштердин сапатына көңүл бура тургандыгын айтып, ротацияга чейин каралып баштаган иштер токтоп калбастан тезинен аягына чыгышын талап кылды. Судьялардын турак жай менен камсыз болушун сурап, жергиликтүү бийлик органдар менен тыгыз иштөөнү тапшырды. Ошондой эле төрага соттордун санариптештирүү иштерине дагы кызыкты. Соттордун ачык айкындуулугун көрсөтө турган аудио жана видео жазуулар, автоматташтырылган маалымат тутуму жана судьялар ортосундагы иштерди тегиз бөлүштүрө турган ишти автоматтык бөлүштүрүү системаларынын иштешин карап чыкты. Мындан тышкары аталган соттун аппарат кызматкерлери менен жолугушкан өз сөзүндө сот кызматкерлерине тиешелүү этиканы бекем сактоону, соттон акыйкат издеп келген ар бир жаранды түшүнүү менен кабыл алууну, коомчулуктун сот тутумуна болгон ишенимин эң биринчи иретте катардагы сот кызматкерине байланыштуу экендигин белгилеп, эмгек жамаатына андан аркы ишине ийгиликтерди каалады.